Bismillah. Саламатсызбы, менин бир тууган сиңдим өтүп кеткен, анын 9 жаштагы кызы менде калган, тилекке каршы ал кыздын да атасы өтүп кеткен эле. Эми сиңдиме Куран оодарсам жакшыбы же эл чакырып ашып берсем сооп болобу? Мынакей, азыр мен айтып аткан нерсе, мынакей сиздерге айтып аткан нерсе, муну сиз кылышыңыз шарт эмес. Куран оодарып кереги жок. Өзүңүз эле Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуңуз. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад. Болду. Мына 3 жолу айтсам Куран жүргөн соо берет. Окпойт болду. Анан эми силерде адат болгон нерсе көп болуш керек. Молдор чакырып хатмы Куран шартың болсо, бул адат. Бул шариатта парз эмес. Ушуну кылбасаң күнөөкөр болосуң деген жок. Анан кийин аш кылып, мал союп кереги жок. Аш деген нерсенин өзү шариатта кээ бир алымдар айткан боюнча мустахап экен. Бай болсоң аябай, мына ошондо кылып койсоң болот. Эгер бай эмес болсоңор, бай деген кандай? Зекет бере турган даражадан адам бай деп айтат. Анан күнүнө мисалы жанагындай айына 100 000 сом айлык алсаң да сен байдын катарына кирбейсиң. Ал өзү байдын деңгээли бар. Ошол байдын деңгээлинде болсоңор, аны ошондо берсең болот. Бай эмессиңби? Чычка булак сойбой деп койсоң болот. Оку Куранды, ар намаздан кийин аркасына багыштап тур. Болду. Такыр болсо үйүңө Куранды окуганды билбесең, үйүңө молдону чакыр дагы жакшынаган. Эгер молдону чакырганга шартың болбосо, мечитке бар дагы молдоке, мынакей ушундай болуп атат. Мен Куран окутайын дедим. Бирок шарт мондо болду десеңиз, молдоке субханалла, неге Кураныңызды окуп берип коет. Ошондо да байкасаңар, молдолор силерден акча сурабайт. Чөнтөгүнө салып, жок десе, жок молдоге куракка бата жүрбөйт деп өзүңөр салып ийесиңер. Мисалы бизде жаназалар окулат, жаназалар бепбекер эле окулат, эч кандай акча деле алынбайт, эч нерсе кылынбайт. Бул эл баягы таң көрүп, кимди ким бузат десе, эл бузат негизи молдонучу. Анан эми эгерде ошол молда кедей болсо, колуна жок болсо, талабаларды окутуп аткан болсо, эч нерсе болбой турган болсо, анда машалла ошого жардам кылла. Колунда бар болсо, ошого бер, никеге көбүрөөк кылып бер. Бай болсо, ал молда өзү деле албайт. Кой, мен Аллах ыраазы кылам деп турат адамлар. Башка нерсе эмес экен. Анан эми астагфирулла, ар нерсенин өзүнүн жообу бар. Кыяматта ар бир адам өзүнө жооп берет. Демек, сиздики кереги жок экен. Биздин түштүк жергесинде инсан көз өткөндө 3 күндөн кийин 40-52 күндүк орозо айт, курбан айт күндү акырында жылдык деп патага чакыра беришет. Ошого башында бир жолу барып Куран багыштап калганда барбай койсо болот. Даже аял кишинин ошо жака барганы өзү жакшы эмес. Аял кишилердин жаназага барбайт аялдар. Патага деп өзүнчө чогулуп алып, баштыгын башына коюп алып, субханалла, Куран окутам деп эриң жок эле, дырылдаган кетип калсаң болбой, жорголуп алып. Болбойт андай. Аял киши барбайт аяка. Эркек киши барсын, Куран окутуп койсун бар. Жетет, тамам ошол эле. Бирок жанагындай нерсенин кереги жок. 52 күн эмне болот? 52 күн да була? Ошондой бизде бар сортта. Да барбы? Көмүлгөндөн кийин. 52 күндөн эмне болот? Оодарылатпы? Аны уже давно оодарып салган тияктан. Ошол жөнүндө. Кирер менен оодарат тияктан, анкыр-мүнкүр экип беришти. Кирер менен анда күрсүсү болот, билесиңерби? Эң ырайымсыз, Чоң бидаттан. эң чоң ырайымсыз экип беришти ошо мүрзөнүн ичинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ми'раж кечесинде асманга түнкү сейилге Аллах Таала чыгарганда пайгамбар ошол айтат, качан мен дейт, анкир ва накир, анкир ва мункар деп айтабыз да. Ошо экип бериштени мага көргөндө дейт, ушундай корктум дейт. Алардын көзү ушунча күйүп турат экен дейт. Алардын чачы жерге тийип, мындай басканда жана от чыгып турат экен. Тырмагы жезден экен дейт. Колунда күрсүсү бар экен. Качан мүрзөнүн ичине киргенде адамды чыканак менен мындай биринчи суроо мен роббука, жаратканың ким, мен набийка, пайгамбарың ким, мен динукум, сен диниң кайсы деп сураганда, жооп бере албай, ошо күрсү менен чапканда 70 чыканак жерге кирет дейт. Алар айтасың, дене менен жан менен кошо, жан кайра мүрзөнүн ичинде кайра берилет. Ошол биз вал ба'ас ба'дал маут дегенде өлүп кайра тирилип атабыз, биз бир эки жолу тирилебиз биз. Мүрзөнүн ичинде бир, субханалла, ахиретте бир. Бул ошол жерде вал ба'ас ба'дал маут айтабыз. Өлүп тирилүү бар. Ошол жерде субханалла биз ал кирери менен
Ал сен оодарылып, анан кийин ичи жарылып, анан жанагындай бир көзү чыгып деген нерсенин бардыгы тең бул жанагы христиандардан алынып калган нерсе. Негизи бул 40-лык дегени христиандан алынган деп койгом мен. Эме бар, Фарз Айн деген эски китеп бар, Фарз Айн деген. Ошонун ушул окуясы айтылып келип айтат. Христиандардан кээ бирлер карап, буларды ушуну биз деле кылалы деп, эмнеге ушинтип калышкан дейт. Анткени бизде илгертеден өткөн адам өттү, биз жаназасына койгондон кийин болду, түрүнүн жашоосу улам кетет деп кете бергенбиз. Анан карап көрсө эле, тиякта элдер улам өлгөнүн эстей. Анан кийин алар ошол нерсе алат экен. Билесиңерби, христиандарда керек болсо, адам өлтүрүп койгон болсо, 20.000 рубль берсең, баягы поп отурат дагы анын сен болду 20.000 рубльга бүттү, күнөөң кечирилди деп эчтекеси жок кылып салат. Бизде андай эмес, субханалла. Ар бир адамдын өзүнүн күнөөсү өзүндө калат. Тооба кылган болсо Алла кечирсе кечирди, субханалла. Мына таубатун насуха дейт. Чын жүрөктөн тооба кылган болсо. Эгер тооба кылбай өтүп кетип турган болсо, анда чоң маселе бар биягында. Шуну атабызбы? Ошон үчүн 52-53 анан бирдем болот экен, 4 күн бирдем болот экен деген нерседен аябай алыс болуңуздар, кереги жок нерсе. Иманды кантип бекемдейбиз дейт. Аял дагы эркек да иман бекем болуш үчүн эки нерсе кылыш керек. Биринчиси, ошол имандуу адамдын жанында жүрүү керек. Баягы кыргызда сөз бар, досуң ким экенин айт, анан сен ким экениңди мен айтам дейт. Ким менен жүрөсүң? Насыбай чеккен адам болсо насыбай чегесиң. Карта ойноо менен карта ойноп каласың. Субханалла. Арак ичкен болсоң арак ичип каласың. Унутпаш керек. Чөйрөң кандай болсо өзүң ошондой болосуң. Ошол сен айтабыз, аалымдар менен, алималар менен ошолорду чөйрө кургула. Мен негизи ушул жерде бир жакшы нерсеңер сыпатыңар жагат мага. Ушул жердин. Анткени эркектер мисалы чогулганда сөзсүз арасынан бир дамыланы кошуп алып, жана жоролор чогулган мезгилде дамыланы суроюп турушат экен. Бул жагы жакты мага. Бирок аялдарга оорураак окшойт да, анткени мындай бир чөйрө, диний чөйрөлөр азыраак окшойт. Бирок мен айтат элем, машалла, мынакей азыр мамлекеттин негизинде жанагындай бир мечиттерге келсеңер, мечиттер азыр бир аялды, жанагындай алиманы даярдап берет, ошонун тегерине чогулгула. Ханафи мазхабы менен, Матуриди акыйдасы менен машалла, салттуу исламдын негизинде, аны ошонун жанында жүргүлө. Мынакей. Анан экинчиси субханалла. Эгер аял болсоңор, үйдөн азыраак чыккыла. Көчөдө жүрбөгүлө, иманыңар сакталат. Ошондо өзүңүз субханалла кара, контролдо. Болду. Эгер эркек болгон болсо, мечитке көп каттагыла. Мечитке көп каттагыла эркектер. Мечиттин эли бул ахли, бул бейиштин эли болуп эсептелет. Бул эл кыямат күнү субханалланын алдында жооп бериши жеңил боло турган эл болот. Бирини карап, бири оңдолуп кете берет, субханалла. Оңдолбой калышы мүмкүн эмес. Эгер бирөө 10 жылдан бери дагы деле намаз окуп жүрүп оңолбой атса, чеккени чеккен, сөгүлгөн боюнча калса, анда субханалла ал намаз окуп аптыр ал. Ал субханалла Куран окуп аптыр. Кээ бирлер бар 20 жыл намаз окуган болот, бирок бир да жолу Куран окуганды үйрөнгөн эмес. Алиф деген тамганды билбейт. Демек ал динде жүрбөптүр ал адам. Ал жөн эле сакал коюп алып, жөн эле хижаб жабын алып жүрөт. Ошон үчүн дин бир гана нерсе менен келбейт. Көчөдө дин илим менен да келет. Илим алуу зарыл болуп кетет, машалла. Тажап кеткен жоксуздарбы? Жок. Тажап кетсе айтып койсоңор кетип калам. Ассаламу алейкум. Куран китебин толук окудум. Мен Куран түшүрдүм. Куран той кылышым керекпи? Устазым ыраазылык алыш керек дейт. Албы? Куран окугандан устазга Билбейм, ушунча китеп окуп турдум, бирок биринчи жолу мындай нерсени. Жок, андай нерсе эмес. Батасын алып болду. Биз деле Куранды жаттаганбыз, субханалла. Ошо бизде илим алдык. Устаздын бар акырында мындай ижазат алып, устаздын дуасы, колубузга шахада берди, күбөлүк берди, диплом берди. Болду, бүттү. Анан аны чакырып, аны өзүнчө үйүңүзгө кирип алып, баягы жол салып коем десеңиз, ал өзүңүз ишиңиз. Болду, андай нерсе жок. Бул да бидат. Бул дагы мындай айтканда пайгамбар айтат да, ар бир жаңылык дейт, ар бир жаңылык. Күллү бидат. Бардык жаңылыктар дейт. Бул адашы, залала. Адашу, далалатун. Алим ар бир адашу тозокко барат. Ошол себептен кээ бир нерсе бар, динде жок. Эч нерсе жок. Мен бир нерсени туура түшүндүрүшүм керек. Кыргыз элибиз, биз кыргызстандыктар аябай сүйүнүшүбүз керек. Мынакей карасаңар, мен кай жерде отурам азыр? Килейге мэриянын трибунасында отурам.
Бул эмнени айтып атат? Бул дин бизде эркин деген түшүндүрөт. Адамдар динди ушул жерде кой чогуу талкуулайлы, бул туура эмес экенин билели деп мынакей дин иштери агенттиги отурат. Эмне үчүн отурат? Анткенсе субханалла мынакей бул нерсе бизге керек. Ошол сени колдонгула муну. Эркинди колдонгула десе кандай? Туура негизде машалла, акыйкат негизде колдонуп, биз эли жертибизди дагы бир нерсе айтайын, муну кое турайынчы азыр. Менден сурашат, жаркын келечек жөнүндө көп сурашат. Устаз, келечек кандай болот? Келечек кандай болот дейт. Мен айтам, келечек сиз менен биз кандай жүрүп өлүп кетсек ошондой болот. Эгерде элибизге азыр ушул ысырап кошо чыдап кетсек, элибизге аракты чыдап кетсек, наркотик чыдап кете турган болсок, жаштарыбызга келаткандарга. Жок. Ал эртеңки күндө чоң проблема болот. Биз ошол элди өлтүрүп кеткен болобуз тескерисинче. Эгерде бүгүн иман менен жашап, балдарыбызга иман, кошунабызга иман, тегеречебизге иман чыдап кеткен болсок, машалла ошол элдин келечеги сонбойт. Мен ойлой бердим, азыр карасаң, мына Кызыл Кыя. Канча илгерден шаарсыңар. Эми каалайсыңар мынакей ушул жерде мисалы 14-15 этаждар, 20 этаждык эмелер, университеттериңер дагы да чоң кампустук болуп кеткенин. Ушул жерде ууштай өнүп кеткен, троллейбустардын жүрүп, ушул жерде электрокарлардын жүрүшү, дагы канча деген мисалы заводдордун курулушу, ушул мындай айтканда ушул бүткүл таран цивилизация өнүгүп кеткен. Эми караңыз, бирок биз эгерде ошонун аркасына ысырап кыла турган болсок, ал пайдасы болбой калат. Биз балдар менен имансыз таштап кете турган болсок болбой калат. Биз келечек ушул экен. Мен жашаган жердеги бейиш сыяктуу окугам. Эмне үчүн энди мына Яр Мухаммад баргансыз, мына Мухаммад барган, мен айыл баргансында турабы? Канча жыл болуп кетти турабы? Мындай чыксаң эле биз азыркы мезгилде бир жап-жашыл шибер турат да, ушундай шибер. Ушундай кооз. Эми бирок мен көчөгө чыкканда айтам, балдар дейм. Бул кооздукту көрдүңөрбү? Дейм, ооба көрдүк дейт. Ушул кооздукту казгып талкуулаганга келеби десем, жок дейт. Анда ушул жерди иман менен сактап калалы. Эч бирөө кол салбай тургандай кылып кармайлы. Биздин чөлкөмгө бул чоң кеминин өрөөнүн ичинде бир жылда почти бир 50-60 миң чет мамлекет келип кетет. Ошолорду көргөндө таң кала берем, мында карап эле тоон эле карап отурушат да. Аңкайып эле карап эле кетип калышат. Көрдүкпү, демек машалла биз балдарыбызга келечек калтыргыбыз келсе, туура калтырышыбыз керек. Иман калбаса болбойт. Силердин элге урмат. Силердин элге субханалла канча болгондо мына Бишкекте канча деди шаар керек, канча мечит бар деди. 68 шаардагы? Шаарда жок, бул жерде эмес, Бишкекте айтып атам. 68 мечит болсо, ошонун 67синде Баткенттер имам да. Мына ушул чөлкөмдө Кадамжай, тияк мына ушул кылып. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени дин илимин алган бар ушул жерден чыккан. Кыргызстанда мен деп турган, жадагасы жаныгында отурган биздин да устазыбыз ушул жердин эмеси, кулуну. Мен ушул жерден окугам. Ошол менен сүйлөгөндө мен мындай силерче сүйлөп салам азыр. Көрдүкпү кандай нерсе? Муну унутпашыбыз керек, машалла. Унутпашыбыз керек. Суроом, кызга берүүчү калың жана махырдын ашып жатканы күндөн көп ысырапка кошулабы же туурабы? Кызга барып беришеп, барашкандан ашып жатат дейт. Негизи махыр менен калың экөө бир эле. Буну адашып алдыңар. Махырды арзандаткыла, кечкиле деген бир эме чыгарып койсом, мага Казакстандын муфтияты чыкты. Силер эмне үчүн мындай махырды сен Казакстан зам муфтиси чыкты. Кийин жолуктум мен ага. Эмне үчүн сен ушундай атап атасың? Кыздардын кадыры түгөнүп кетет. Тигинде мындай махыр деген шарият бар. Мен айтам, "Ого, бар." Мен антип айткан жокмун, бербегиле деген жокмун. Калыңды аз кыздын, турмушка чыккан кыздын жашоосуна береке болот дейт пайгамбарыбыз. Калың аз болгон жерде береке бар. Көп болгон жерде эмес. Мына карасаңар, көп бердиңер. Эмне десаңар, сага калыңды көп бергенбиз. Сенин себең аз келип калды. Сага көп бергенбиз. Сен бизге нормальный келин болгон деп үстө мин болочу. Бирок аз болгон болсо, машалла, бирөө да унчуккан жокко. Болду, отурат. Эмне үчүн билесиңер? Анткени Аллахтын элчиси пайгамбар айткан нерседечи,
сөзсүз жан бар. Ал туура. Ким пайгамбар айта берет десе, демек бүттү, тутулдуң, ишиң бүттү. Пайгамбарыбыз айтты, аз болсо жакшы болот деп. Аз болгон жакшы болот. Демек, машалла, калган мынакей белгилеп койгон чек бар. Ошо чектен ашса, анын баары ысырап. Кандай учурда чыгым ысырап эмес? Качан курсагың тойгончо тамак жесең, ысырап эмес. Тойгондон ашык жеп баштасаң, ысырап. Кусканча жеп баштасаң. 2 көйнөгүң турса, киргенге чыкканга. 3-чү көйнөг алып баштасаң, ысырап. Кара. Эми өмүрүңдүн жартысын пастелде өткөзүп уйку менен кетип аткан болсоң, ысырап. Өмүрүң ысырап. Дайыны жок, балаңа адеп бербей, телефонго отургузуп койгон болсоң, бул дагы балаңдын өмүрүнө ысырап. Ысырап көп да аябай. Бирок эң жаман ысырап. Бул субханалла намаз окубай өткөзгөн өмүр. Сага Кудай кайран өмүр сага берилген. Динсиз жашаган өмүрүң, кайран өмүрүң. Ай. Чоң ысырап ушул. Бүгүнкү күндө эң көп ысырап болуп жаткан нерсе эмне? Бул убакыт. Биздин уурубуз болу. Мына. Биздин өмүрүбүздүн уурубуз ушул, мына, телефон. Бул телефон эмне үчүн чыгарылган билесиңерби? Бул телефон субхан адамдар менен жашоону жеңилдетиш үчүн, алысы жакын кылып сүйлөп бат-баттан иш бүтүрүш үчүн болчу. Бирок бизге андай болбой калды азыр. Бул биздин өмүрүбүздү субхан пайдасы жок нерсеге өткөзө турган нерсе болду, мына. Ушул жерде мен лично өзүмөн субхана бир подарка берем. Карап тургула. Эгерде берем, сыртка чыгарып берем, көрсөтпөй берем. Кана, 1 жылда 12 ай бар. 12 китеп окуганыңар барбы? Болду же. Точно 12 китеп окудуңуз. Ия. Андан да көп окуйсуз. Мынакей. Же уялбагыла. Ким бар? Карап турган. Анда мындай эми. Буга бирок белек бербейм. Күнүнө 4 саат телефонда турган, кол көтөргүлө. Мына мен. Көрдүкпү кандай, ай. Эми мынакей. Бул китеп окуган киши аз баласына бир нерсе айта алышы мүмкүн. Бирок силердин балдарыңарга Дженнифер Лопес демеске кимди айтасыңар? Тиги Мальдивада жүрүптүр деп только кээ бар, только жылдыздар жана артисттердин жашоосу менен тиги алып деген жашоо менен чыганыңар бар. Бул жердечи кээ бирде нерсе мындай бир нерсеге эме болом да. Менин апам мына 68-де. 60 жашынан 63 жашына чейин Куранды жаттап алды. Айтат да, эгерде мен ушул өмүрүмдө мурун убакытты билгенимде дейт, мен эртерээк окумак экен балам дейт. Кемпир азыр. Мен кээбирде апам жанында уялып кетем. Күнүгө бир пара Куран, күнүгө бир азыр анча-мынча чалабочу уже арабча сүйлөп калды. Мен кээбир арабча сүйлөбөйсө, эме болуп калам, токтоп барып арабча кетем. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени айтат да, мен өмүрүмдү дейт, ушул нерсени ойлонуп көрсөм, эгер Аллах менден сураса, ушунча жыл, мен 60 жылым үчүн эмне деп жооп берем билбейм дейт. Бирок өзү 30, калп айтканда 29 жашында намаз окуп баштаган апам. Советтер Союзунда болчу. Карасаңыз кандай нерсе. Эми ушун үчүн кантип жооп берем деп ыйлап отурат. А биз керелден кечке телефондо отурганда кантип жооп берүүчү албайм, кээ бирде отуруп калам. Калың чындап эле көп болтат, ошон үчүн көпчүлүк уул балдар үйлөнбөйт. Туура. Эмелер бар. Көчөгөн кытайлык кыргыздар келип калды. Анан алардан сүйлөшкөн кызын мухаббатым деп коюшат экен. Анан мындай сүйлөшкөн кызым деп айтпайт экен, мухаббатым деп коюшат экен. Анан бул бизде болбойт да десем, эми биз пока ушундай болуп турабыз. Анан айтып, мындай түшүндүрүп берип атам, бул болбойт. Кыз жигит жүргөнгө болбойт десем, анан бир нерсе сурамым келип кетти, айтам, айткылачы, силерде калың канча десем, 100 000 юань дейт. Биздикиче 1 000 000 сом болот экен.
Аны айтып атам, сен үйлөнө албай каласың го десем, канча табасың? Бир 4-5 жылда табам го дейт. Анан 4-5 жыл мухаббат болуп жүрө бересиң өзүңдөн. Десем, аларда дин жок экен, динсиз болот экен да. Динде өз мусулман эсептеген менен дин жок экен. Анан субханалла сүйлөшө келгенде айтат, эми устаз дейт, эмне кылам дейт. Ошо мухаббатында жүрүп турам дейт. Ан кызга айттым деген, кызым абайла, намыс деген нерсе бар. Десем, устаз билем дейт, билем дейт. Мен ошону сактаганым миллион дейт да. Көрдүңүзбү кандай сөз? Устаз мен ошону миллион дейт. Мен келесо эмесмин дейт. Биздин эмебизде дейт, Кытайда, кыргыздарда бул ата өтө маанилүү нерсе дейт. Эртең күндө бул бала үйлөнгөндө мен бир туугандан баары келет дейт. Ошол мезгилде эгерде ошол намыс болбой турган болсо, мен калыңым берилбей калат дейт. Көрдүк кандай? Бизде болсо астагфирулла өтө бар дейм, айтпай эле коеюн эми. Биздин ушул чөлкөмдө маркум өткөн жерде өлүгөлөр менен эле сойланат. Тойдон эле аш көш бериле берет. Тойдой эле 3 күнгө чейин эч качан күтүшпөйт. Эми мынакей дамыл айтты, жана туура түшүндүрдү, шариятта жок деди. Болду эми субханалла. Эми эмне кылышыбыз керек десе, закон бар, ысырапты токтотуу деген. Бул молдолордун шариаттагы өкүмү бар, болбойт деген. Кылбай эле койгула. Муну билбейм, мисалы көчө мурданча бир эме болду, бир байке атасы казып алып айтты, молдо эмне кылайын деди. Кылбай эле койсуң, макул деди. Колунда бар, бүт нерсеси бар, ошол нерсени кылбады. Айтып коюңуз. Ушул кызыл жаңа суроо кызылкайда отабы? Мал союлган жерлер. Кызылкайда экен да соо. Кыз бияктыктарда. Имам Хатип менен каттык неме кылышабыз. Бул жерде негизи комиссия түзүлгөн. Жакшы билесиздер, бул жерде мэрдин орун басары отурат, негиз. Бул жакшы эмес негизичи. Биз бул боюнча 2 жылдан бери комиссия түзүп, айыл өкмөттөр бар, мэриядан бар, аксакалдык кеңешинен бар, анын ичинде эми негизиси өзүбүздүн иштебейт экен. Негизи ошол Кудай буйрса бул боюнча дагы иш-чара кылабыз, Кудай. Жакшы суроо бердиңиз. Болду. Ушул эске алып коебуз, Так, Кыргызстанда Кытай көбөйүп баратат. Келечекте балдар үчүн жалат болуп эле сыгыла берем. Келечекте урпактар үнүн ойлоно берип, башыма болуп кетет. Дуа кылып коюңузчу. Келечек урпактарыбыз Кытайларга кул болуп, уйгурлардай болуп келбайлы. Эми субханалла, мындай да мамлекетте өз ким кирип атат, ким чыгып атат билишет. Ошол себептен буга ыжаат болбой эле коңуз. Алардын өзүнүн убактысы бар, келет кетет. Анан ошол убакытка чейин өзүңөрдүн кыздарыңарга мен эмелеке кытайлык кызды айтма. Ошондо жанакындай арзан болуп кетпесин. Бул нерсе аябай эле чоң маселе азыр көтөрүп турган болсочу, бирок шарият боюнча кандай? Мусулман эмес кишиге кыз берген болбойт. Эсиңерде алып алла. Ошол берген үй бүлө күнөөкөр болот. Чоң күнөөкөр болот. Ошон үчүн сактагыла. Силер сактагыла. Эми молдо биз эмес. Биз айтып койдук, сакт. Эми силер сактагыла. Өзүңөрдүн кызыңарды мындай пысып деп коелу, ушундай кысып жүргөнгө сакындай айтканда үйрөткүлө. Кызды үйдө 40 жерден тыюу дейт. Ай бул өзү билет. Ой, өзү билет деген сөздөн корком да мен. Аябай корком. Кыз эч качан өзү билбейт. Мына балаңар деле билбейт. Кыргызда сөз бар, акыл эс деп коет. Акылы бар, эси жок дейт. Ушуну билесиздер, ушундай сөз бар. Акылы бар, эси жок. Ал 20-га чыкса деле, мисалы, мектепти аттестат зрелость алса деле, ал акылы толду. Математика 2 жерде 2 5 депчи. Мисалычы. Же ушул нерсени билди. Бирок эси жок. Ал билбейт жашоону. Жашоодо эмне экенин, ачуу таттуу, ким жакшы, ким жаман, эки жүздүү кандай болот, кантип алданып калат, аны билбейт, эси жок. Ошон себептен субханалла, ошо эси жокко тагдырын байлап бербегиле, эме өзүң таап ал, өзүң тийип ал дебегиле. Ошол себептен шариятта атасы, энеси бар. Силердин милдетиңер ата менен эненин. Кимге бериш керек, кимге бербеш керек. Мен мону сүйүп калдым деселе, бул Кытайды сүйүп калып деп бере бербегиле. Карагыла, кимге берет? Мусулман бекен, мусулман эмес бекен? Биздин каадабызга кыргызда сөз бар го, тек теги менен, тезек кабы менен. Өзү Мухтасар Уйкаев Мажмуал Масуд деп ошону Түркия эмесинде ошонун башында никеден башында ушул сөз айтылат. Тек теги менен, тезек кабы менен дейт. Киммен тек теги менен деген сөзү ошол өзүң уруу менен уруу, улуту менен улут, дин менен дин деген сөз да.
Анан субханалла карагыла ким көрүп атканыңарды. Ал силердин ишиңер уже. Коркконуңузга рахмат. Демек сиз да айтыңыз, мына телефонда отурасыз да, монда инстаграмга чыгарып, урматтууларым, шарият боюнча ушул башка дини мусулман болгондорго кыздар берген туура эмес экен. Келгиле, эл журтубузду мусулманчылык сактап калалы деген сөздү мындай айтып кой. Сен эч ким тийган жок бул жерде. Анан эле эчтеке айтпай эле той берип эле Кытайга берип атканыңарды, же болбосо башка тиги немиске берип атканыңарды чыгарып эле бул мусулман болду. Мен азыр мындай нерсе деп калдым. Кээ бирлери ла илаха иллаллах Мухаммад расул үйрөнүп алыптыр. О немистелер башка улут жанагындай динсиздерчи. Анан мен айтып атам, беркем. Сен биздин кызды алгантасың, о алгантам. Сен аябай айлабүй. Анда беркем дейм. Сен эмне кантип мусулман болдуң десем, ла илаха иллаллах. Мунун маанисин билесиңби десем, жок билбейм дейт. Анда мааниси мындай. Сен 5 маал намаз окушуң керек, оордо тутушуң керек. Жок, мага оор келет бул дейт. Андай кызыбызды бербейбиз сага, биз оор келет биз. Биз мусулман эмеске бере албайбыз. Ал келмесине алданып калбагыла. Анын ошол толук динге кирсин, арамдай. Анан мындай болуп атат. Кээ бирөө алып алышкандагы, анан мага келишет да. Устаз дейт, мен оруска тийдим, мусулман болгон болчу дейт. Анан десем, пасхасында пасха өткөзөбүз дейт, жумуртка бышырабыз дейт. Анан курман айтты болсо, биз борсак бышырабыз дейт. Апе. Сенин күйөөң мусулманбы? Эми по воскресеньям немеге барат дейт. Тиги чиркөөсүнө чокунат экен, жума күнү болсо аялы кыйнап атып жума намазга жөнөтөт экен. Андай болбойт. Ушундай дамал силерде болду окуя. Менде аябай көп болот деп субхана. Менде 1000 деген суроолор күнгөчү. Ошондой. Саламатсыз устаз, менин акама дубал коюңузчу, көптөн бери шифасын таппай жүр. Эми бул уже темадан чыгып кеттик, машалла. Ассалам устаз, сиз Чубак ажы менен кызыктуу окуянын бирин айтып берсеңиз, эгер Чубак ажы тирүү болгондо динге жакшы мээниттер болот дейт. Эми ал киши дагы эмеси менен өттү, доору менен өттү. Аллахым ыраазы болсун. Ал кишиге мынакей президентибиз мындай айтканда даңк медалын берип, субханалла, өлгөндөн кийин болсо дагы берди, өткөндөн кийин болсо дагы. Бунусу да жакшы машалла. Ал иш менен көп жакшы нерсебиз бар, эми айтып отуруш да шарт эмес. Муфтият жана аалымдар калымды чек коюп белгилеп берсе, бул уже чеги бар өзүнүн. Мынакей, бияка келесиз, айтат. Чеги кайсы дейсиз, ошол нерсени айткыла. Мына молдон айтып берет силерге чектен. Өлгөн адамдын кабырына Куран окуган барганда, Аллахым кабыр азабын токтотуп турабы? Мектептерге иман салган кирген жакшы болот эле. Негизи субханалла, кабырга барууну жөнүндө бизге мындай шариятыбыз өтө белгилеп басып айтпайт. Бирок пайгамбарыбыз көп убакытка чейин баарынан кабырга мүрзөгө барганды тыйып турган. Bir günü Allah Teala Kur'an'da ayet çıkıyor. Alhaakumut takathur hatta zurtumul makabir. Ey dünyanı süygönдөр, ey bu dünya berilip ketkenler, ey bu dünyanı Kuday kılıp alganlar, nafsisine berilip ketkenler deyen tarizde hatta zurtumul makabir sizlerden kılıp atkan nerseler dünyanın bardығы teң bir gana kabırga çeyin gana anday bar toktoyt. Sizler bu dünyaya berilip ketpegile. Sizler бул дүйнөдө нерсе силердики эмес. Мына баарыбыздын кызыл китебиз бар да, үйүбүздүн турабы? Машинебиздин меники деген жазуу, фамилияң бар. Бирок өлгөндөн кийин ал сеники эмес да турабы? Ал үйүң башкага өтөт, машина башкага сатылат дегендей. Бүттү деген сөз. Анан пайгамбар ошентип мүрзөгө барып баштады. Барып ажерге барып, эй мүрзөнүн эли, ассаламу алейкум, Алла салам бер, эй мүрзөнүн эли. Силер биз келелектен мурда ахиретти көрүп атасыңар. Эми иншаалла биз да ошол жерге келебиз дегенде пайгамбардын жанында турган сахабалар Алланын элчиси сиз ушунда кандай дейсиз? Буларга кандайча сүйлөп атасыз? Түрүүлөргө сүйлөп аткандай сүйлөйсүз го десе, пайгамбар айткан, ооба дейт. Силер кулагыңар кандай менин үнүм кандай ошондой угат дейт булар. Караңыз кандай нерсе. Ошол себептен мынакей мүрзөгө барганда анын ичине кирип аралап кеткен болбойт шариятыбызда. Чет керек туруп, субханалла, бөтөнчө аялдар ошонун ичине кирип алып мүрзөнү кучактап, ыйлап, өкүрүп, бакырып, аны чачып, мүрзөсүнө жок керек жок. Ал каза болду мынакей. Эми бул жерден эле жакшыраак Куран окуп койсоңуздар боло берет. Аял кишиге негизи жамааттап жүрүш жакшы эмес. О көчөлөп субханалла чогулуп жүрүш да жакшы эмес. Эмне үчүн андай билесиңерби? Анткени эртең күндө өзүңөргө эле проблема болот. Аял киши эмоция менен жүрөт, бирөө менен урушуп кетет. Бирөөнү жамандап ийишин, ушактап ийишин. Билесиңер, ушакчы менен ушакчынын жанында турган күнөөсү эки башка. Ушактап аткан адам бир күнөө тапса, ушактап угуп турган адам 2 күнөө табат. Эмнеге билесиңерби? Капитан. Анткени тиги айтканга мүмкүнчүлүк берген үчүн да. Укпа, туруп алып кетип кал. Көрдүңбү кандай?
Демек, жанагындай эле ушундай бир эмоция калтыра турган жер кабыр. Ошол жерде аялдар өзүн жоготуп, балки керек болсо ушундай туура эмес ширк иштерди кылып ийиши мүмкүн. Макул, ошол себептен мүрзөгө аялдардын барышы дурус эмес. Эркектер эми ахиретти эстеш үчүн мен да өлөт экенмин, таң көр, бу дүйнөдө дүйнөгө берилип, бу күнөө кылып атсаң, барып мүрзөнү кара. Сенден да улуулар, сенден да баатырлар, сенден да байлар, сенден да акылдуулар, сенден да дүйнөнү башкаргандар, жада калса Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы кабырдын ичиген унутпастан ошону карап алып, мен да өлөт турбаймынбы деп, кой күнөө кылбайын деп эстей турган жер ал жер. Ал жерди зыярат кылып музей боло турган жер эмес ал. Кабыр мүрзө ал силерге музей эмес ал. Ал жер субхана акырет, сен бара турган, мен бара турган жеримди субхана эстете турган жай. Ушундай. Бакмак кызыңыз болсо турмушка чыкканда өзүнүн атасынын аты айтылат дешет. Нике кыйганда баккан атасын айтса болбойбу? Эми эгерде атасынын белгилүү болгон болсо, ошол атасынын аты негизи эле айтылуу керек өзү. Эгерде атасы бар, бирөө билесиң кимди экенин, бирок эми эч ким билбейт ким атасы. Анда ошол баккан атасынын аты айтыла берет. Бирок бир шарт бар. Багып алууда. Ошол кыз баккан болсо, баягы эгерде ошол ата тарабындагы бир жакын тууганына эмизилбесе, анда аны кызым деп айта албайт. Беттен өпкөн болбойт, күнөө болот. Ал мындай айтканда нике өтө турганын катары болуп калат. Эгерде эркек багып алса, ал анда субхан жанакыл баланы уулум дей албайт. Эмне үчүн анткени ал субханалла ал башканыкы ал. Эгер өз тарабынан эмизип койбогон болсо, ушундай нерсе. Ал маселеге тиги атын айтканга чейин көп ар жакта көп нерсе бар. Баккандын соогун алдың, машала үйлөнүп кой, жайлантып кой, болду, уулум дей албайсың, ага мурас бере албайсың. Ушундай нерсе шариятыбыз. Эми кээ бир нерсени кийлишкен жокмун, айткан жокмун. Мындай үстүртөн айтып койдум. А бул өзүнчө бир мындай эки китеп, мен менен эки китеп бул. Эки том китеп мындай. Сенин бүт түшүнүш үчүн бала багып аткандар сооп табат, бирок субхана ушундай бир кээ бир маселе аткарыш керек. Бүгүнкү күндө кыздардын калыңы миллионго жетти. Мындай боло турган болсо, жаштардын үй бүлөсү куруусу кечигип баратат. 30 кирип үйлөнбөй жүргөн балдар көбөйдү. Биякта канча? Өткөндө 500. 500. Ошончо мал, кели, ануну бар да, еще. А? 500'den nemesi? Ev aslısı da şu. Onda bari boydok жүрүп калат го. Ошондой болуп калды. Onu ушуну бир ооба, дамыл айтсынчы. Кандай нерсе? Урматтуу экен. Улат. Урматтуу туугандар, урматтуу жамаат. Биринчи калың маселеси боюнча Аллах Таала Куранында аялдарды кадыр бар бийик кылышына айткан аят алчы. Аялдардын Мен келдим. Кимден дамыл бар экен, э? Болду. Бисмилlah. Урматтуу туугандар, урматтуу аталар, апалар. Негизи калың маселеси боюнча устаз жакшы терең айтты. Алла разы болсун. Бирок эми ушу областта катары айтайын, биз Баткенти айтканда бул Аллах Куранында Ваатоухуна нехра дейт. Силер кыз узатканыңарда, ошол кыз алганыңарда, ошол кыздын акысын берилет. Нехра дегени, ошол махр дегени. Бул аял кишинин кадыр батыны бийик кылыш үчүн. Хадисте дагы келген, бирок шарият фик маселесинде махрдын эң азыны бүгүнкү күндө кызда мусулмандардын алымдан кеңеш берген бизге. Анын эң азы өзү китепте боюнча 20 динар болгон болсо, бүгүнкү күндө биздин сомго 18 миң сом болот тургандар. Эң азы канча экен? 18 миң сом. Анан көбүн айтты жаңы. Кайсы кыздын махры аз болгон болсо, демек Аллах Таала ал үйгө береке берет деди. Эгер көп кылган болсо береке качат деди. Ошон үчүн эң азында 16-17 миң сом берсеңиздер болот өзү кызга. Ал калганы биздин салтыбыз эле. 100 миң, 200 миң дегендер калган баардыгы бул биздин салтыбыз туугандар. Эми мен айтат элем, себеби дегенде аял кишинин калыңыны кымбат болуп, чынында Саудия өлкөсүндө 100 миң доллар экен.
Азыр бир 10 мүнөттө суроо жооп бүтөлү. Анан эмне кылат? Экинчи программаңыз бар экен го. Дагы бирден берип ушул анда бирге чейин кыла берейин, болду. Өзү 38 миллион болгон болсо, ошонун 40 миллион көбү ушул калбайт экен, калың көп болгондугу үчүн. Бул жааты калың азайтыш керек. Экинчи жагы дагы бар да. Калың асып болгон болсоңуз, баягы шок балдар бүгүн муну алат, эртең муну алат, кийин onu алып жүрөт кечке чейин элечи. Бул жагын караш керек, бул жагынданчы. Эгер бечара зор ойлонса, коёсуң ушул бекем кармайын деп. Бирок тил бар экен, бирок экен анан көрүп сарылгайдан кайтадан бирөө калың берип, кыйналганча андан көрө, ошо менен жашайын деп, баягы калыңды кымбат берген эркек чыдайт экен, сабыр деген. Жашоого турмушка чыгып ошону бирок негизи шариятыбызда эң төмөн калың бүгүнкү күндө 16 миң сом акча болду. Калганы сатылып биздин үпатабыз гана. Эми ал жагынан эми аталар, апалар өзү жет да кызын берген адамдар анча жет канча экендигиничи. Ал боюнча көптүк боюнча биз аны айта албайбыз, канчалык кылыштык. Бирок эң азында шарият талап кылган нерсеси 16 миң сом акча болот. Түшүнүп алдыңбы? Ошол эң азында бакыр ошол. Iya. Aha. Суроо бар экен. Олода саламатсыздарбы? Азыр калың боюнча 3-4 суроо берилди да, бирок калыңдан дагы чоң маселе бар да биздечи. Үйлөнүү кантип сактап калабыз деген маселени эч кимдир суроо берген жок да. Үйлөнгөндөн кийин ажырашуулар көбөйүп атат. Азыр калыңды издеп атабыз, эртең аны кантип сактап калабыз деп. Үй бүлөлүк зомбулук көбөйүп атат бүгүнкү күндө. Бүгүн азыр мен карап отурам, дагы 2 факт түштү азыр бизгечи. Ушул менде суроо да. Бул мындай айтканда жеңил желпи эле болуп атат да, сабыр жок болуп кетип атат да бизде. Кечинде айтышып кетет, бири-бири менен таарынышып калат, милицияга чалат, бул кишилер каттайт, эртеси күнү анан тууган уругу менен келип жарашышка кетет. Ушул маселенин кандай кылсак, кандай бир насаат бересиз, кантип бир сабырдуулукка үйрөнсөк, бул жерде семинарларды өткөрүп атабыз, форумдарды өткөрүп атабыз, элге чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бирок эч эле тыйылбай койду да. Не кереги бар дейм да, түнү менен уктабай жаңжалдашып, эртеси күнү анан милициянын алдына барып алып, бүт тууган уругу менен кечирип койгула, биздин бала катуу сүйлөп коюптур, биздин келин катуу сүйлөп коюптур. Ушуну бир мындай контролго албайлыбы? Анан үчүнчү суроо, ушул нерсени билип турса, кээ бир үй бүлөлөрдө жаңжал болуп атканын кээ бирлерибиз билебиз. Ушуну жашырган канчалык күнөө, устаз? Мындай коомчулукка кой, айтпай эле коеюн, жаман көрүнүп калбайын деген бул канчалык күнөө? Ушуну милицияга жеткирбей, мындай алдын алса болбойбу дейм да. Мына аксакалдар соту бар, аялдар кеңеши бар, мэрия бар, может бир муктаждык керектир. Ошону келбей, мына үй бүлөдө маселе болуп атат. Чыр-чатак көбөйүп атат. Бирдемке болуп атат. Буларды бир карап койбойсуңар, бир муктаждыгы бардай, бир кыйналып атат ушулар, көңүл бөлүп койгула, соцсайыштарны жиберип дегендей. Бир ушул темада бизде өтө орчундуу маселе болуп атат да, устаз. Ушул жаштарга, ушул жерде отурган аксакалдарга, деги эле коомчулукка бир кандай айтат элеңиз да, ушул боюнча бир айтып берсеңиз. Бул тема негизи азыр саат 2-де тиякта козголмок негизи. Биякта ысырапкорчулук деген сөз айтып аткан сөйдө мен ушул нерсенин аркасында жүрүп атам, анан бул келип калды. Бул өзү бул махыр маселеси да ысырапкорго кирет негизи. Бул өзү шариятта важип, милдеттүү түрдө болсо дагы арабтардын өзүнүн эмелеринде бул махыр маселеси Куранда түшүп аткан аятта асбабы нүзул деп коет, түшүш себеби бар, эмне себептен түшкөндүгүндө. Аны эми мындай өзүнүн тартибимен келет да. Анан өз шариятыбыз аябай адамзатты коргойт да. Ошол себептен мен азыр бир аз мындай үстүртөн коргоп кетип баратам. Анткени жалпылай түшүнүктүү болушу, кээ бирлериңер аалым болбогон себебинен мен кээ бир терминдерди айта турган болсом, анда чаташып мындай эме болуп кетет. Ортону кармап кетип баратам да, жеңил түшүнүктүү болуш үчүнчү. Анан мен бир нерсеге туш болдум. Ким атыңыз беле? Ильяс Таксыр Дамла. Кыргызстанды мындай түрө кыдырып келатам. Кичинекей айылга чейин баратам. Мен жашоом ушул, субханалла, мындай айтканда баштыгымды көтөрүп эле көчөдө жүргөндөймүн. Кээ атам айтканда сен дервиш болуп кеттиң дейт. Субханалла. Ушунтип эле жүрөм. Анан жөн жүрбөй, аналитикалап жүрөм да. Мен өзү эмеде кандай десем, азыркы моментте Азирет муфтийнин кеңешчиси болуп эсептелем. Ошол мезгилде Ислам академиясында ардактуу профессор эсептелем.
ошол эле мезгилде педагог психолог болуп эсептелем, компетенттүүлүк толугу менен алынган, ошол эле мезгилде субханалла 3-4 жерде сабак берем, мындай көп да. Анан өзү высшая школа медицинаны бүткөм, БВШны. Субханалла, азыркы турган эмелердин баардыгы тең менин эмелерим болуп эсептелет, мындай однокурсниктер, кимдер, адылдар, бейбосум, замдары. Негизи айтайын дегеним, анан көп мен өзү мындай айтканда юрист, правовед болуп эсептелем, мисалсачы. Анан эл арасында жүргөндө мен көп убакыттарда аябай катуу эме кылам. Диний билимдерим боло турган болсо, Карабалта ислам институтун бүткөм. Ошол эле мезгилде Түркияда да бир аз окуп келдим, субханалла, бир ижаза алайын деп. Ошол эле мезгилде азыр деле окуп атам. Дин өзү ушундай экен да, бүтпөйт экен да. Анан биз өзү азыр дамыламай отуруп сүйлөшө турган болсоң, китеп жөнүндө башкача сүйлөшөбүз, өзү молдолорчочу. Силерге болсо мен мындай доступный болгон кыргыз тилинде ошо динди мындай чайнап бериш үстүндө жүрүп атам да. Анан изилдедик. Мейли, изилдедим. Кантип изилдедим десем, канткенде мен ушул үй бүлөлөр ажырашпай калат. Канткенде ушул мындай жашоонун немеси, сүйүү керекпи, сый керекпи, финансовый нерсе керекпи деген ойго келдим. Анан кээ бирлерине экөөң бири-бирине сүйгүлө деп абдан катуу отуруп алып, мен испытуемый дегем, силер аз бул жерде отурганыңар, менин күнүмдүк сабак кылып атканды мындай айтканда бурчусуңар да. Мен бир моментте 2000-3000 адамга сабак берем, данный моментте. Ошол себептен бул айтайын деген нерсем, ар бир келген адамга отуруп алып индивидуально эле сүйлөшүп көрдүм. Эмне себептен ажырашкандасың? Эмне болду? Анткени себеп шариатта молдолор эч качан бирөөнү ажыраштырган акыбыз жок. Биз тескерисинче ошол талак маселеси болгон жана чоң томдогон китептер бар. Биз ошол кантип жараштырып салсак экен, бир жерден бир нерсе ниточка таап эле мынтип байлап коелу дейбиз, кайра ажыраштыргыбыз келбейт. Анан бирок ким Ильяс Таксырым айтып аткандай, биздин жаштардын күнөөнгө мындай акылы төмөндөп барат. 1 мүнөттүк релстерге байланып калды. 1 мүнөт, 30 секунддук. Эгер сен чыныгы сүйгөн болсоң, анда мен үчүн баардык нерсени бергиниң деген сөз бар. Ушундан сүйүү деген күлүп турган гүл. Сүйүү деген бул кечирүү, сүйгөн үчүн баардык нерсени берүү деген нерселердин баардыгынан карган деле, чал деле колу кемпир менен ажырашып атасыз. Мындай карап көрдүм, анан уважать этпейсиң, мен муну төрөбөдү, 5ти төрөдү, сага уважение кылып койбойсуңбу? Бу сенин аялың бу деп бирөөнүн келди го. Ай, бу аял, бул эпте эшекче иштеп атат го, ой, бул ушундай иштеп жүрөт го. Мындай уважение болбойбу? Сыйлабайсыңбы деген сөздү айттым. Акырында ушундай нерсеге жеттим да. Ой, эмне талашып атасыңар? $1,000,000 талашып атасыңар дедим. Билбейм. Ни сошлись, ни хотим. Жашагым келбейт деген сөздөр болду. Анан акырында бир нерсе тыйынчыга келди. Тыйана келдим, Ильяс Таксырым, мынакей, дамыла. Мына силерге да мен ушу мындай мен силерге бир сунушум. Бул хатибаттын деңгээлинде, мэриянын деңгээлинде бул жаштарга, кыздарга өзүнчө күйөөгө болгон мамиле, жашоого болгон туруктуулук, ошону эркектерге дагы аялга болгон мамиле, ошол эле мамиле туурасында ошо жашоодо болгон туруктуулук кайсы нерсеге бааланат? Бизде бар да турабы дамылы? Эми бар. Мисалы Өзбекстанда Мухаммад Юсуф, Мухаммад Садык рахимулла, Алладан өтүп кетти, чоң алым. Ошонун багында үй бүлө туурасында китеби бар экен, ошону окумай үйлөнбөйт экен. Кадимки экзамен алат экен. Айла жок, ушул нерсеге келдим да. Анткени мен сүйлөгөн сөз имандууларга экен да. Имандуу да, молдеке туура айтып экен. Анан чалам болуп Кудайга ишенген, Кудайга ишенем, шариат бариятын кой дегендерге болсочу, жакшы эле сүйлөдү деп кетип калат экен да. Ошонун бир эле жолу бар, мынакей ата-энелер. Үйлөнткөн атасың да, сага жакшы келин керек болгон болсо, бул курсту өткөн келинди ал. Жакшы күйөө болгон болсо, курсту өткөн, бул Малайзиянын методу да булчу. Малайзиянын методу ушундай экен да. Умрага барыш үчүн 6 ай окуйт. Ажыга барыш үчүн 3 жыл окуйт. Үйлөнүш үчүн 3 жыл семинарга барыш керек экен. Ушул нерсеге келип такылдык. Анан акырында дагы бир нерсеге туш болдум. Эми дедим, бул соцсеттин баардыгын үй бүлө аял менен эркектин ортосунда мамилени сүйлөйм деп, акыркы мына жарым жылдан бери байкасаң керек, мындай бол, тигинде аялыңды сыйла, минтпе, тигинтпе деген эле ушу укук жөнүндө сүйлөп келатам. Милдет жөнүндө сүйлөп келатам.
Эмне үчүн дегенде анткенсе мындай биз элдик молдо деп жазып коет бул жерде. Мага жакты элдик устаз деп, же мен чын элдик эле устазмын да. Мен бир жерде кызмат кылып бир кабинетте отура албайм да. Ушунча эл кылып жүрөм да. Айтайын деген нерсем, биз ушул нерсеге келишибиз керек. Көп жана айттым го, эгер иманыңды бекем сакта, иманы бекем сакталып калгандардын үй бүлөсү ажырабайт. Иман бекем сактаган үй бүлөдө уруш болбойт. Имандын мээнети болуп аткан үй бүлөдө, үйдө Куран, хадис болуп аткандардачы мейли болор, бирок ондон бирөө болот. Биз ошол нерсеге келишибиз керек. Жакшы мына энелерден болушуңар керек. Мына кызыңарга мына насаат айтканда, кызым, колда бар, бай болгон, бир жерде жакшы иштеген, ушундай бир сонун жигитке тий деп айтпашыңар керек. Силердин айтышыңар керек. Балам, кызым, Кудай берет. Бир аз болсо сабыр кыла турган болсоң, Кудайым насип кылса, иншалла, баягы бирде жигит жөө жүрүп, бир жерде дөмүрөт деп, үйдөн дагы насаат болуш керек. Мен көчөгөндө бир эме менен сүйлөшүп калдым, атеист экен. Аны айтат, азыр дейт, мугалимдер күнөөлүү бардыгы дейт. Жок дедим, таксыр. Мугалимдин тиешеси жок дедим. Ал атка така как деп үйрөтүп коет болду. Сен болсо, ошентип атка така как деп эптеп сенин балаң мээсин АББ деп үйрөтүп аткан кишине эмне болду? Ушуну мугалим ушуну үйрөтүп алды. Койчу, ал заводчуну бүтүп келген. Ал эчтеке билбейт. Ой, ал жөн эле бирөө. Сен балаң ушундай кызыгып окуп аткан мугалимдин аброюн кетирип саласың дагы, балаң эртең окубай калса, мугалим күнөөлүү болуп атпайбы? Мугалим не тиешеси бар жерде? Сен үйүңдө бирөөнү жамандап отурасың, сөгүнгөн сен, алма шаганы алып түшпөйт. Ошол Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф өзүнүн китебинде мындай деп жазат экен. Кантип билебиз дейт, кыз жакшы, бала жаман экен. Дегенде мындай деп айтат. Ошол кыздын эже сиңдиси болгон болсо, турмушка чыккан болсо, ошол күйөөсүнө кандай мамиле кылса, карагыла. Тиги да ошондой мамиле кылат, демек ошонун кызын алгыла. Жакшы мамиле кылган болсо. Эгерде тигилерге жаман мамиле кылса, андан алыс болгула дейт. Ошондой эле тиги эркектин бир туугандары бар болсо, ошол аялына кандай мамиле кылганын карагыла. Аны эгерде жакшы болсо, ошону күйөө бала кылгыла деп коюптур. Мага жакты. Чын эле да турабы? Анткени үйүнүн ичинде бар нерсе баары бирдей да турабы? Атасын көрүп, эмне болот? Баласы өсөт, энесин көрүп, кыз өсөт. Мүмкүн эмес, субханалла. Сени көрүп, субханалла, неке кызың өсөт. Өзүңдүн күйөөңдү керелден кечке эшек эле эшек, шүмшүк эле шүмшүк, сага тийген жыргаган жокмун, сен бир жыргатып койгон жоксуң. Керелден кечке субханалла. Эми дайын жок кызганасың. Шүмшүк эле шүмшүк, тигинин катын карап койдуң, тигинин каты менден жакшы болуп кеттиби? Эмне мен карып калдым да, анан кийин барып оны чык жана ниндзя болуп келе каласың. Мен сулуу болуп калдым дегенчи. Бул баардыгы тең мына үйүңдөгү нерседен болот. Молдо дагы, биз дагы мындай кээде бессильный болобуз да. Анткенсе молдолор биякта шариат бермек болуп чыгатса, ушул эле как шай эле берет. Кечки мындай койсоң да ушул, тигине койсоң ушул эле деп койдуң да, болду, балаң эми молдо окуусу келбей калды. Ой, үйдө бир эле молдо жетет деп койдуң, бир балаң мешитке барып атат. Эмне болду? Калган 4 балаң мешитке барбай калды. Өзүң да. Башка ким? Сенин балаңды динден тыйды. Ким? Ошол себептен мынакей биз ата-энелер мен ушуну азыр чыгарат сен азыр ушуну көрүп кеттир канча мүнөттөн экен. Ушул сөз чыгат. Бирок баарыбыз эле периште болуп атпайбызбы? Жок, мен эмес. Жок, мен эмес. Сооп болот. Өзүң тапкансың дейсиң го. Сен нормальный таап берип койбойт белең. Акылдуу болсоң. Ажырашып келсе, өзүң тийгенсиң билесиң деп аны күнөөлөйсүңөр. Урушпайдым эч болочу. Бирок чындык, же чындык эмеспи? Иластаксыр. Мен муну тиги анан продолжение кылам иншалла. Азыр мына саат 2-де тиякта болот да, ошока баргыла мен муну толун түшүндүрүп берем иншалла. Бир нерсе түшүнүшөк да, дамыла бул мен мындай бир башкача методология таап алгам. Кандай метод? Мен Куран, хадистин баардыгын жалпылай кыргыз тилинде салып киргизип берип атам силерге. Ислам психологиясы бар, ислам тарыхы бар. Ислам субханалла үй бүлө баалуу боюнча атайын өзүнүн эменин Абдурахман Бутин өзүнчө чоң китептери бар. Кантип ал биз эле бузулуп аткан жокпуз. Дүйнө жүзүндө ушундай болот, тенденция. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени дүйнөгө кубалоо,
Адамдар боштолукта жашоо, мен өзүм билем деген нерсе көбөйүп кеткен. Суроону улантып берейин, тажап кеткен жоксуздарбы? Мен 10 мүнөтүм, 5 мүнөтүм калыпты кеч болду. Биз көбүнесе отургандар айлыкка жашайбыз. Бизге кандай амалдарды берүүбүз парз? Зекет, үшүр, садака берүү жөнүндө түшүндүрүп бериңизчи. Машалла. Зекет бул байларга, үшүр бул ошол биз дыйкан болсок, байбы, кедейби, эч эмеси жок, ошондон 10дон 1 сугат жер боло турган болсо 10дон 2 деп коебуз. Сугаты жок, мындай бир эч бир аренда бере албаган болсо 10дон 1 деп коебуз да. 10 мүшөктөн 1 мүшөк деген сөз да. Жоксо 10 килограммдан 1 килограмм деген ушундай бир үшүр беребиз. Ал жанакы эмеринчиден. Кээ бирөө чөптү кошуп коюп атат, эми кээ бирөө чөптү кошпойт. Бирок айтайын деген нерсем 10дон 1. Зекет болсо бул эсептеп бар да, биз алса бир адамдын мындай көп доходу бар, ошол 1 жыл бою эсебинен түшпөйт. 85 грамм алтын деп айтабыз. Ошондон түшпөйт. 1 жыл мындай айланып эле тура берет. Аны ошондон мынекен 2,5%, субханалла. Пайыз десе ойлоп кетпегиле, пайыз арам эмеспи? Жок, ал бул математический алгоритм бул. Бул пайыз деп сүйлөшүбүз керек биз. Түшүнүп атабызбы? Анткени бул математика. Ошо 2,5%-ин неге зекет кылып, өзүнүн шарият масрифиде дейбиз, шариятта лайыктуу болгон адамдарга өзү берилет. Сиздер болсо, мүмкүнчүлүк боло турган болсо, өзүңөрдүн айлыгыңардан 5-10 сомбу, 20 сомбу көңүлгөн чыгарып, машалла, дайыма садака кылып турсаңыздар болот. Садака деген ыктыярдуу нерсе. Анын бир садака бар, мындай бай адамдар кылат. Ал мечиттер, медреселер, мондай чоң-чоң зданиялар, мектептер, жолдор, көпүрөлөр. Негизи адамдын пайдасы үчүн болгон нерсе, бул өчпөс, бүтпөс садака болуп эсептелет. Түшүнүктүү болдубу? Ал эми зекет бул парыз. Ким зекет эме кылып туруп, мындай айтканда, зекет дегенге мүмкүнчүлүгү болуп туруп, өзүнүн эсеби жетип бербесе, күнөөкөр болот. Чоң күнөөкөрлөрдөн болот, субханалла. Капыр болуп кетпейт. Бирок мынекен ошо чоң күнөөкөр кыяматта Аллах жооп берет деп айтабыз. Дагы эми бирок мен дайыма айтам, биздин кыргыз элибиздин учу мындай учу бүтүп калган жок, куйругу үзүлүп калган жок. Мынакей азыркы мезгилде биз деле мына көп адамдардын садакасын мындай кедеген балдарга, ошол эле мезгилде жана медресе, мечиттерге, мектептерге берип атат. Мисалы бизде Үммөт Кейжи деген коомдук фондум бар өзүмдүн. Ал жерде биз кайрымдуулук менен кылабыз да. Биздин коом фондунун негизинде биз азыр километрлеген асфальттарды бастык, мамлекетке өткөзүп бердик. Ошол эле мезгилде мына ушул силердин жакта кадам жайып жактарга жанагындай суу чыгарып берип атабыз, эмелердин баарын казып берип атабыз. Ошол эле мезгилде мен өзү эмени жакшы көрөм. Азырет эме кылып кой. Бияктын китепканаңыздар барбы? Китепканаңыздар бар, иншалла. Биз каяка келсем, ошол жерге 100 китеп хадия алып кетем. Силердин мен ушул буякта ушу Кызыл Кыянын эмесинде китепканасында иншалла менден 100 китеп Кудай кааласа хадия иншалла. Бул биздин эмебиз дайыма эмне үчүн анткени биз илим, билим, өсүштүккө карайбыз. Кыргызда мисалы алса биз диний эле китеп бере бербейбиз. Чыңгыз Айтматовду, Төлөгөй Касымбековду, ошол эмес Кыргызстанда мындай өзгөчө улуу болгон инсандар бар мисалы алса. Ошол керек болсо Манас, Семетей, Сейтектен бери субхана берип атабыз. Эмне үчүн анткени биз мындай айтканда замандан дагы ошол эме айтканда мындай ошол жерде жанрдагы адамдык тарбиядан да калып калбашыбыз керек. Чынында мисалы диний илим алганда эле мисалы алса караса да биздин улуу мазхаб башчыбыз имам Азам Нуъман бин Табит деп коебуз. Мына ошол адам өзү бүт ошол кыйжаздап коебуз элдин поэзиясын, ошол элдин тилин ушунча деңгээлде изилдеген экен. Машалла. Ошонун себебинен шариятта бардык нерселерди чече алган да. Мисалы алса бул Кыргызстанда деле 7 областтын тилин жакшы билбесең, каадасын жакшы билбесең, көп нерсени чече албайт да, билбейт. Ошол себептен мынакей биякта отуруп, өзүнүн жергиликтүү билет. Ушул жерде ана биз мисалы бияктан келип бирнерсе чечип ийбейбиз да. Биз болгон жалпылай айтып кетебиз дагы. Мынакей биякта өкүлчүлүк эмне үчүн турат? Анткени бул биякта элдин каадасын, салтын так билет. Ошол себептен мынакей муфтияттын өкүлү бияктаны чечип берет. Мына биз ушундай көп нерсе кылып атабыз, анан кээ бирлерде жанагындай эме кылып аттыр, тамак аш таратып аттык, аз таратпай калдык. Эмне үчүн анткени себеп адам тойгузуш мүмкүн эмес экен. Бир жолу ундар таратып атсак, бирөө 570 менен келип туруп, эмне жазылып коюптур тиги кедейлердин катарына. Бирок айдаганы 570 экен.
Анан баарынан кызыгын айтпайсызбы? Молда дейт, көтөрүп машина салып кой дейт да. Көтөрүп салып берип койдум, эмне демем. Кедейсиз эткен өзүнчө. Ошол себептен аз биз активдүү түрдө машалла ушул нерсеге аракет кылып атабыз. Анан бияка да Кудай буйрса мына ар кайсы жака келсек, ар бир библиотеканы көтөрөлү деп атабыз. Кыргызстанда китеп окугандар көбөйсүн деп атабыз, илим алгандар көбөйсүн деп атабыз, караңгы болбоюн деп атабыз. Келечекте балдарыбыз караңгы болбосун. Мен жана бекерден китеп жөнүндө суроо берген жокмун. Анткени себеби кайсы жерде китеп окулган болсо, ошол жер эсөт, өнөт. Субханалла. Телефонда кечке отургандар өнү өсүп кетпейт, унутпаңыздар. Китеп окуган эл өсөт. Илим алган эл өсөт. Балдарыңыздарды алыс сапарларга окуткула. Алыс сапарларда. Кыргызстанга үйрөнүп келип алып биздин Кыргызстаныбызды көтөрүшсүн. Кыргызстаныбызды көтөрөлү. Азыркы мезгилде көтөрүлүп келаткан элге биз мындай айтканда мындай жөлөк болушубуз керек азыр. Азыркы болуп аткан нерсе жөлөк боло турган болсо, мындан да жакшы өнүгөт иншалла. Түшүнүп атабыз да? Аллахым баарыбызга береке берсин. Бизден кетсе кечирип коңуздар, машалла. Көбүрөөк сүйлөп, көңүлдөрдү ооруткан болсо кечирип коңуздар. Биз өзү кичине бир түндүк жактагылар сөз кополураак болобуз. Катуураак болобуз. Анан кээ бир сөздөр мындай катуураак резко тийип кеткен болсо, жүрөгүңүз зырт деп кеткен болсо, ошол ойдон калып калбаңыз. Бул тияктуу экен деп кечирип кое бересиздер, машалла. Аллахым ыраазы болсун. Анда кандай кылабыз? Азыр эмне? Рахмат сіздерге. Ермек Күнайұлы, ұстаз, сізге чоң рахмат. Ушунча убактыңызды бөлүп, биздин иш-чарага келип катышып бергениңизге, ошондой эле бизде бул жерде мына областык казыяттын орун басары Мусадан болуп турат, шаардык хатибияттын орун басары Ярымтанырдан болуп турат. Ошондой эле бул жерде бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жаткан биздин айылдар кеңешинин төрайымы Жамал айымга, ошондой эле шаардык хатибияттан Мейраммен биргеликте көрүп атабыз. Ушул президенттин жарлыгына элдерге жеткирүү боюнча чындыгында мына ушул жарлык 2022 жылы чыккандан бери өзүңүздөр көрүп, көп жерлерде тыюулар болуп, мына айтканда кыскартылды. Мурдагыдай эле ушул союулар же болбосо ашыкча чыгымдар бир аз болсо дагы кыскарды. Бул дагы болсо ушул жарлыктын элге жайылганы, жеткени, урматтуу президентибиздин саясатынын жерлерге жеткени болуп атат да. Бул нерсени биз токтотпошубуз керек, жерлерде түшүндүрүү иштерин улантышыбыз керек. Жалпы коомчулук менен биргеликте. Мына өзүңүздөр айтып атасыздар, калың көбөйүп атат. Өткөндө дагы маселе болду. Калыңды бизде устазым айда мебелге карап туруп, анан чыгымдарга карап туруп калың саны көбөйөт. Өткөндө бирөөдөн сурап атпаймынбы, эмнеге 500 миң десем айтат, сиз базарга барып мебелдерин көрбөйсүзбү дейт. Стиральный машина канча, телевизор канча, мебелдерин кымбаттаганы. Анан барып көрдүм, чындап кымбаттаптыр. Кымбаттаптыр. Анан ушул дагы туура эмес барып туруп үйдү толтуруп берүү деген ушул нерседен дагы бир кандай кылсак бир жолун табышыбыз керек да. Эми ошол үй толгон менен устаз айткандай сүйүү келбейт да. Же болбосо үй бүлө дагы бекемделбейт аны менен. Мындай айтканда башка бир жолдорун дагы балдарга тарбия жолдорун үйрөтүшүбүз керек. Бул ар бир ата эненин өзүнүн чыгармачылыгы да бул жерде. Кандай кылып балдарынын бактылуу бир жашоого үндөө. Ошондуктан бүгүнкү иш-чара саат 2-де бизде дворецте уланат. Калуучулар барып ал жактан дагы катышыңыздар. Бүгүн келип бергениңиздерге терең ыраазычылык. Мен ойлойм, өзүңүздөргө керектүү маалыматтарды алдыда. Келген конокторго дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Дуа кылалы. Устаз дуа кылсын жалпы. Амин. Машалла, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Аллахым өзүң ыраазы болгун. Аллахым ушул жерде отургандардын ыраазы болгун, ушул жерге келип кайра кайткандардан ыраазы болгун. Жана уюштургандардан ыраазы болгун Аллахым. Ошондой эле ар бир жакшы ниетте болгон ыраазы болгун Аллахым. Ушул жерде жакшы ниет кылып, эл жер оңолсун, мамлекетибиз оңолсун, элдин арасында ынтымак болсун деп аткан баарыбыздан өзү ыраазы болгун Аллахым. Кыяматта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына ээ кылгын Аллахым. Эми Аллах баардыгыбызды өзүң колдо өзүң коргоп, жаман көз, жаман сөз душмандардан сактагын Аллахым. Кыяматта өзүңүздөн ыраазы болгон акыбалда өзүң бейишин насип кылгын Аллахым. Алла бизге бу дүйнөдөгү эң жакшы сапат, адеп, ахлак бергин Аллахым. Аллахым кыяматта бизди пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бирге турганга мүмкүнчүлүк бергин. Аллахым ушул баардык күнөөбүздү кечирип, экөөбүздү жаркыла бер. Амин. Алла абдан ыраазы болсун. Бизден кечиресиздер. Ассаламу алейкум.